Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү президент Садыр Жапаров тарабынан сунушталган. Атайын жумушчу топ түзүлүп, долбоор иштелип чыккан. Парламент 3 окууда карап, июль айынын акырында кабыл алды. Ага ылайык кезектеги чакырылышта азыркыдай 120 эмес 90 эл өкүлү болот. Алар аралаш система менен тандалып келишмекчи. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров бул жумада кол койду. Башка мамлекеттерде, мисалы АКШ мамлекетте бул система пайдаланып келатат. Бир мандаттуу округтан көп депутаттар шайланат экен, сенаторлор. Анан тышкары ошол аралаш система Японияда бар экен. Бир мандаттуу округтан ушундай эле саясий партиянын тизмесилери менен шайланат экен да көп депутаттарчы. Бул дүйнөлүк бүгүнкү күнгө практика деп эсептейм. Анан сырткары биз мына эгемилдик алгандан кийин биз көрдүк, бир мандаттуу округтан болгон, эки палаталуу жогорку кеңеш болгон, саясий партиялардын тизмеси менен болгон, элдин арасында абдан көп ар кандай талкуулар болгон. Бирок мына бүгүн бул биринчиден элдин талабы сунушу болчу, экинчиден мына айткандай Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 59 беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык кийинки парламенттик шайлоо добуш берүү күнүнө чейин 100 календарлык күндөн эрте эмес жана 90 календарлык күндөн кечиктирилбестен дайындалууга тийиш. Бирок буга чейин БШК өнөктүккө даярданууга техникалык жактан убактысы жок экенин түшүндүрүп, шайлоону жылдырууну суранган эле. Шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык добуш берүү жаңы жол менен өткөрүлөт. Жогорку кеңеш ушу долбоорду кабыл алып президентке сунуштагандан кийин ошо программа техникалык жагынан мамлекеттик органдар менен бирдикте ошо иш алып барып жатабыз азыр. Анан кийин ушу эсептөө процессине келгенде ошо бир аз кичине көбүрөөк убакыт кетет. Ошо эсептегенгечи бул факт боюнча баягы эки шайлоодо эки эсептөө урунга турат. Ал жерде шайлоочу келгенде ошо биринчи бюллетень менен бир мандаттык депутатты тандайт. Андан кийин экинчи бюллетень менен ошо саясий партиянын ичинен талапкерди дагы да. Анан эсептеп атканда, кол менен эсептеп чыкканда, ошо эсептөө урунан жыйынтыгы чыккандан кийин ошо бир аз кичине убакыт көбүрөөк кетип калат ал жерге. 90 депутаттын 54-ü саясий партиялардын тизмеси, 36-сы бир мандаттуу округтан шайланып келет. Добуш берүү пропорционалдык ыкма менен ишке ашат. Мурдагыдай партиянын жетекчилиги жана саясий кеңеш тарабынан мүмкүн болгон манипуляцияга мыйзамдын жол жобосу менен бөгөт коюлду деген пикирде серепчилер. Демек, талапкер бюллетенде канчанчы номерде турганы маанилүү эмес. Ким эл өкүлү болот, шайлоочудан гана көз каранды. Биринчиден атаандаштык болот, экинчиден негизи мындай өзүнү жакшы жагынан көрсөткөн, эл үчүн кызмат кылган талапкерлер өтөт да, бул бир мандаттуу округтан. Биз көрдүк 10 жылдан бери бизде саясий партия менен тизмеси менен, мисалы партия жакшы, эл сыйлайт, тажрыйбасы бар, тарыхы бар партиялар. Бирок тизмени карасак, байлар же базаркомлор же болсо ушундай эле ар кандай мындай терс көрүнүш менен шекелген адамдар кирип атпайбы. Ошол үчүн мына бүгүн бул системаны мен ойлойм биз да көрүшүбүз керек. Кандай жыйынтыкты болот келечекте көрөбүз. Бирок депутаттын саны кыскарганында бул жакшы көрүнүш деп эсептейм. Партиялар үчүн шайлоо босогосу 5%, көрөөсү 1 миллион сом. Жакында катталган партиялар дагы өнөктүккө катыша алат. Партия менен чогуу тизмедеги талапкерге кошо добуш берүүчү преференциялык ыкма жактырылган. Шайлоочу 2 бюллетенге 3 белги коюшу керек. Биринчиси бир мандаттуу талапкерге. Бул өзүнчө бюллетень. Ага добуш берилген соң урнага салынат. Экинчи бюллетень менен партия жана анын тизмесиндеги кандидат шайланат. Кээ бир жарандар кыйынчылыктарга туш болуп калышы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясы жана мамлекеттик органдар шайлоочуларга өнөктүк учурунда ката кетирбөөнү үйрөтүү үчүн ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Ар бир партиянын ичинен, ошо тизменин ичинен, ошо тизмеде болот, ошо тизменин ичинде ар бир талапкердин номери болот. Ошол номердин тандап, ошо шайлоочу өзүнүн талапкерин тандоого ошондой мүмкүнчүлүгү болот да. Аты жөнү жазылбайт, бул бюллетенге батпайт. Астында саясий партиянын нумерациясы болгондон кийин астында ошо саясий партиянын номеринин жанында астында бюллетенин астында ошол 54кө чейин нумерация болот. Ошону шайлоочу баягы өзү болсо эстеп калып, ошо саясий партияны тандап атканда өзүнүн дагы ошо Кыргызстан боюнча бир округ боюнча ошол талапкерди
тандаса болот да. Аралаш системага өтүүдө көпчүлүктү квота бөлүштүрүү маселеси кооптондуруп жаткан болчу. Бирок мыйзам аялдарга мандат берүүнү кепилдейт. Мисалы, партиянын тизмесинде 54 талапкер болсо, алардын 18-ин аялдар түзүшү шарт. Эң көп шайлоочунун колдоосуна ээ болгон аялдар босогодон өткөн партия алган добуш канча депутаттык мандатка барабар экендигине карабастан мандатка ээ болот. Азыр уже айырмасы жок, сен партиянын 100-сүңбү же 1-сиңби, канча добуш алсаң, ошончо ошого жараша шайлана бересиң да. Анан кийин жыйынтыгын чыгаруу процесси дагы татаалдашып кетти. Себеби 2 бюллетень болот. Биринчи партияң өтүш керек. Партияң өтсөң гана сен өтүшүң мүмкүн да. Ошон үчүн татаалдашып кетти. Бирок эми баягы сактап калалы дегендин логикасы менин оюмча ошол баары баягы партиялык системаны дагы эле өнүктүрүп көрөлүчү деген бир максат болду окшойт менин оюмча. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү дайындалгандан кийин 7 календарлык күндөн кечиктирбей шайлоо округтарынын схемасын жана чек-араларын, ар бир шайлоо округуна кирген калктуу пункттардын тизмегин, добуш берүүчүлөрдүн санын түзөт жана бекитет. Мыйзамда шайлоо округтарынын чек-аралары жана аймактык шайлоо комиссияларынын даректери, графикалык сүрөттөлүшү берилген тизмелер бекитилгенден кийин 5 календарлык күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жана массалык маалымат каражаттарына жарыялануу тийиш. Округ бирдиктүү аймактан турат. Өз ара чектешпеген жактардан түзүүгө жол берилбейт. Шайлоочулардын тизмесинде ошо 3 миллион 600 тегерегинде шайлоочу катталган. Ошол себептен мынакей 36 округ болуп, ар бир округга ошо 100 000 шайлоочудан каралган да. Эми мыйзамдын долбоорунда ошо 20 000 плюс-минус деген бизге люфт бар ошол жердечи. Баягы райондун географиялык жагынан кээ бир райондордо мисалы 100 000ден ашык шайлоочу бар, кээ бир райондордо 100 000ден азыраак шайлоочу бар. Ошол себептен баягы 80 000ден 120 000ге чейин деп туруп, бирок орто ченде ошо бир округ болсо 100 000 шайлоочу болуш керек да. Азыркы учурда кайсы облуска канча мандат тээри белгилүү. Ага ылайык Чүй облусуна 6, Бишкек шаарына 4, Ош облусу жана Ош шаарына 9, Жалал Абад облусуна 7, Баткен облусуна 3, Ысык Көл облусуна 3, Нарын облусуна 2, Талас облусуна 2 мандат берилет. Эскерте кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы 1 мандаттуу округтар облустардын негизинде түзүлүп жатканын, өлкө боюнча 36 округтун ар биринде 80 000ден кем эмес жана 120 000ден көп эмес шайлоочу болушу керектигин билдирген. Ошо шайлоочуларга чоң укук берилип жатат, артыкчылыгы ошондо болуп турат. Анткени бүгүнкү күндө ошол именно кайсыл кандидат саясий партиясынын тизмесинде көбүрөөк добуш алса, ошондон улам ошол кандидат жогорку кеңешке өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп турат да. Жана ошондой эле шайлоочуларыбыздын ар бир региондо өздөрүнүн ошол представители десек болот, өкүлдөрү болуп турат да. Ошо мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттары ошол эл өкүлдөрү катары өздөрүнүн ишин алып барууга толук мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле бул жолку мажоритардык система менен депутаттарды шайлоодо экинчи тур деген болбойт. Мурда талапкер жалпы шайлоочулардын 50% добушун алышы керек деген норма бар болчу. Эгерде талапкерлер бул чектен ашпаса, анда эң көп алган 2 талапкер экинчи турга өтүп келген. Азыр ким көп добуш алса, ошол парламентке депутат болуп келет. Партиялык тизме ачык болгон калды. Мурункудай партиялык мындай жабык система жок. Багы список менен эле кеткендей. Бир мандаттуу системанын депутаттары, келген депутаттар албетте бул жакшы жагы ошол региондордун өзүнүн түз тикелей өкүлү пайда болуп атат да. Мисалы Асанов, мисалы Ош округунан, Үсөнов, мисалы Талас округунан дегенде. То есть ош жердеги эл мурункудай партияга добуш берип, анан партия аркылуу гана анда аныктачу эмес да. Лидер өзү аныктап койчу да, списокто түзгөндө. Ошон үчүн ошондой өзгөчөлүгү бар. Добуш берүү күнү белгилүү болгондон кийин шайлоочулардын тизмеси эч өзгөрбөйт. Жарандар паспортунда көрсөтүлгөн даректен гана добуш берсе болот. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларга кайрылып паспортундагы дарегин бир сыйра тактап коюуга чакырууда. Ал эми чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар пропорционалдык система менен өтө турган шайлоого эле катыша алат. Мурдакы шайлоо процесстерде болсо саясий партиялардын тизмесине гана шайлоочулар шайлочу, өздөрүнүн добуштарын берчү.
Ошондон улам саясий партиялардын тизмеси бул деген жабык эшик алдында съездерде ошол шайлоо списогу бекитилчү да. Бүгүнкү күндө болсо акыркы ошол жогорку кеңештин составын баары деле ошо шайлоочуларыбыз түзө турган болуп калды да. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаты 21 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны боло алат. Өлкөдө толук партиялык тизме менен шайлоо 2007-жылы киргизилген. Ага чейин 2005-жылдагы парламенттик шайлоо 1 мандаттуу округда өткөн. Парламент депутаттарын аралаш система аркылуу шайлоо жөнүндө мыйзам бул жумадан тарта күчүнө кирди. Демек, кезектеги өнөктүктү жаңы конституция менен дайындоого жол ачылды. Будем смотреть и пробовать, как теперь будет это работать система. Партиялык система өзүн актай алган жок. Биринчиден депутаттардын саны кыскарды. Негизгиси жөнөкөй жарандардын арасынан дагы талапкерлер суурулуп чыкса болот. Бул чыныгы элдик лидерлердин жогорку кеңешке киришине шарт түзөт деген ойдомун. Эксперттердин пикиринде пропорционалдык тутумга преференциялык ыкманын пайдаланышы шайлоодогу ыплас ыкмаларды жоюп ачык айкындуулукту орнотууга өөлгө болот. Появляется уверенность, что тот кандидат... Преференциалдык ыкмада шайлоочуларда ишеним пайда болот. Эмнеге? Себеби алар тандаган талапкер кандай гана тизме менен барбасын, эгерде өз участогунан көп добуш алса, анда мандат алат. Мурда партиялык системада талапкер эң арттагы тизме менен барып, бирок көп добуш алса, анда ага парламентте барганга список жол берчү эмес да. Мында партиянын лидерлери сүйлөшүп, өз ара макулдашууларга барчу. Эми андайга жол берилбейт. Начали менять свой список кандидатов, в нем местами менять. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык 2021-жылдын 12 августуна карата шайлоочулардын саны 3.657.805 адамды түздү. Бул санды 36га бөлө келгенде ар бир шайлоо округуна болжолдуу эсеп боюнча 100.266 шайлоочу туура келет. Бактыгүл Султанбек кызы, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жума Сереп.